бир айыл өкмөттүн аркасына бир следователь же бир сотруднигиңиз кеткен болсо, ал деле орточо бир 10 күн, 20 күн жоготот. Андан көрө экономикага таасир бере турган ири резонанстуу иштерди колго алсаңыз, тез аранын ичинде мындай көзгө көрүнүктүү жумуш болот. Азыр мына комитеттин чечиминде жүрөт. Transparency International коррупцияны кабыл алуу индексине ылайык изилдөөсүнө 180 өлкөнүн ичинен 135-чи орунда экен Кыргыз мамлекети 2017 жылы. Бул коррупциялашкан өлкө болуп калды десек болобу анда? Мына ушул индекстин тегерегинде анализ жүргүзүп, кантип биз айтылып кеткен тармактарды айтып атат коррупцияланган. 10 секунд кош болду. Рейтингин көтөрөбүз. Ушунун аркасында алек болот деген ишеничтемин. Ишиңизге ийгилик. Менде башка суроо жок. Бирлан Себекович, рахмат сизге. Баарын эске алабыз.